Assalamu алейкум, ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 2021 жылдын 13 февралы. Биз Ноокат жергесиндебиз. Ноокат районунун Караташ айлакбетинин Чечме Сай айылынан бир ат менен бир тай сатылып жатыптыр. Ушулар тууралуу сиздерге кенен маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Экранга назар салыңыздар. Аттарды байкаңыздар. Бул биринчи номердеги 5 жаштагы Россиядан алып келинген 5 жашар ат экен. Үйүргө койсо дагы болот. Жаңы менен эле үйрөтүлүптүр, эскерте кетсек. Жоон жолпусунан келген, Россиядан алып келинген 5 жашар ат. 5 жашар, эсебине 5 жашар экен. Өзү жаңасы. Колго жоош. Үйүрдө жүргөн экен. Россияда үйүрдө жүргөн. Россиядан алып келинди, силерге өттү, кайра сатууга чыкты. Сатылат экен. Бою уровеньге алып өлчөгөндө канча чыгып калат мунун? 65 менен 70-тин ортосунда. Канча минилиптир эми? Эки жолу эле миништир. Эки жолу эле. Мына тиштерин көрсөк болобу? Кичине оздору жүгөнгө эме болуп калыптыр. Ошого оозун ачтырбайт окшойт бул. Эзилип калыптыр да. Мынакей жаңы тиштерин сүрүп атат. Тиштерин сүрүп атат. Эми көкүрөктөрүнү, дене мүчөлөрүн дагы жакшылап алып көрсөтөмүн. Ден соолугу таза, жеп ичиши. Жакшы, жеп ичишине гарантия. Жеп ичишине гарантия. Азыр 4 така тең кагылыптыр өзү, Кагышыптыр, ошо жаңы үйрөткөндөн алдын кагылган. Кыргызстанга келгенине канча болду эми? 1 ай боло элек. Баасы канча экен? Баасына эми көбү кызыккан, баасына токтолсок. Жакыны 230 миң. Жакыны 230 миң сом. Баасы айтылды, урматтуу көрүүчүлөр. Калган маалыматты ээсинин өзүнөн аласыздар. Бул биринчи номердеги 5 жашар айгыр болду, мындайча айтканда. Үйрөтсө да болот буну, өздөрү үйрөтүп минишип кылса да болот. Эми мындай караганда айгырга үйүргө жакшыдай көрүнүп турат да. Жоон жолпусунан келип. Чоң жоон болгону менен колго жоош экен, бирок. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ат жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Номерини азыр экинчи тайды тарткандан калтырабыз да бир жолу. Дагы ол тай канча жашта? Ал эми жаңасы. Жаңасы быштыбы? Бышты, жаңасы. Экинчиси бышты экен. Каалаганыңыздарды өзүңүздөргө жакканын, чөнтөгүңүздөргө туура келгенini аласыздар. Биздин видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул биринчи номердеги 5 жаш Россиядан алып келинген. Атка сиздерден лайк болсун. Ошкобардан сиздерге жаңы чыгармалар, видеолор болсун, урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи номердеги бышты, жашы быштыбы? 3 жаш. Быштыга назар салыңыздар, байкаңыздар. Ойноктогон бышты экен, тору. Бу кайсы жердин жылкысы өзү? Түбү? Чүйдүкү. Качан келди? Жума күнү келдиби? Не, бул улактарга чабылып жүргөнмү экен? Улагы 100бү? Кирип чыгышы кандай экен өзү? Кетиши жакшы экен, мына бурулуштары вообще. Кана оңго солго бурчу көрөлүчү, бурулуштары жакшы экен. Мына кетиши да күлүк экен.
Эми дене мүчөлөрүнү, мына туяктарыны дагы көрсөтөйүн. Бу турбайт кордунда ойноктоп тегеренип. Вит. Oo, яка uzun çattı. Узун кой берчи. Uzun koyar. Жүгүрөм дейт го жаныбар. Кетиши жакшы экен а күлүктүгү. Оозу да жумшак экен. Ордунда токтоп бурулуп атат. Бу жер ылгабайт окшойт а, дөңдөрдө дагы эле бурулуп эч токтобойт го. Ошондо жаңасы болуп калабы азыр эми эсебине? Жазга. Эсебине жаңасы экен да, мына 2021-жыл келди. Көкүрөктөрүн алып көрсөтсөм, мындай буруп токтотчу, бул токтобойбуз Эми баасы канча мунун? Жакын жери. 2,5. $2,5 миң. Сомго эсептегенде канча болуп калат экен? Азыр Эсептегенде 221 миң болобу, 20 миң болот ошондой. 220 миң. 20 миң түшүп беребиз азыр. Түшүп беребиз деди. Кеми болот экен. Андыктан ээси менен байланышыңыздар, колдон чыгарбай. Бышты жакса быштыны, ат жакса атты, каалаганыңыздарды өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө туура келген, макул келгенин алып калыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Эми сиздер күтүп аткан ээсинин телефон номерин айтып өтөмүн. Байланыштын телефон номери 0777 менен 80 80 79 номери менен кайрылып байланышасыздар. Аттарга сиздерден лайк болсун. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз.